Мына урматтуу достор, биз ойлонолу, балдарыбызга кандай таалим тарбия берип атам депчи. Өткөндө ушул мындай мен силерге айтыш үчүн Кудай таалам көрсөткөндөй эле өзүм да ошондон үлгү, мындай ибарат деп коет го, үлгү алыш үчүн көрсөткөндөй эле болду да. Бир орустар жетелешип кызы сурап атат мамасынан. Мама бир 3-4 жашта бир болжолу менен 3-4 жаштагы орус окшойт. Кызча, кичинекей кызы. Мама, кто такой Иисус? Деп атат. Мамасы айтып атат. Ушут атат да. Ты что, совсем что ли? Я ж тебе объясняла, я ж тебе книжки читала, я ж тебе рассказывала, показывала. Ты опять забыла? Сейчас домой придем, я тебе все объясню деп атат, караңызчы. Ана мен ушундай мындай ошону берилип айтып атат да мындай. Я ж тебе объясняла, рассказывала, показывала, как ты могла забыть это деп атат да эми. Ыйлагым келди да эми ошону мындай жүрөгүм канап кетти да мындайчы кандайчы. Ана мен балдарыма ушинтип таалим тарып пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтып берип атамбы жатаарда. Жомок катары болсо дагы. Кел эле жомок айтып берейин деп туруп пайгамбардын өмүр баянын айтып берип атамбы. Балдарыма ушул пайгамбарыбызды тааныштырып атамбы, Аллахты тааныштырып атамбы, Куран менен тааныштырып атамбы деп мындай ыйлагым келди да. Ана анысы сиздер дагы мындай балдарыбызга жакшы таалим тарбия берели. Азыр кичинекейдим. Чоң устаз Раматыл айтпады беле? Мен балам мынчадан тарбияласам, тура элеби азыр жаштан тиги бу деп мындай эметип атса, баягы эрте эмеспи деген сыяктуу суроо берип атат алчы. Чоң устаз айтты, сен кечип калдың депчи. Неге дегенде боюнда кезде. Жана кээ бир орустар особенно байкайсың мындай боюнда бар аялдарчы ичин ушалап, да, сынок мой, ты родишься, ты будешь счастливым, анан тияк-пияк деп беришет го мындайчы. Кыргыздарда биз баягы эле үй окат, анан көрө окат, анан тияк-пияк жок, ошо боюнда бар кезде башташ керек да. Боюнда баргандар, боюнда барларына сиздерге кеңеш, сүйлөшө бериңиз. Кудай таалам сени Кудай буюрса жаратат, дүйнө акырет бактылуу болосуң, дүйнө акыретте аалым болосуң, каары болосуң, ушундай илимдүү болосуң, билимдүү болосуң, бул дүйнөдөн эч чарчабайсың. Анан ошол балаңыз, кызыңыз төрөлгөндөн да жакшы мындай, сен кыйынсың, сен мындай болосуң деп мактай бериңиз. Анан ошо жакшы таалим тарбия бериңиз. Жана орус Иисусту мен сага үйгө барганда үйрөтөм дегендей, биз дагы пайгамбарыбыздын өмүр баянынын китебин алып коюңуз. 500 сом, 700 сом, 8000 сом турат ашып кетсечи. Алып коюңуз дагы үйгө барганда балдарыңызга жомок катары окуп, ошолор менен пайгамбарыбыз менен, Алла менен, дин менен тааныштырыңыз. Бардыңыздарга ушул нерсеге амал кылыңыздарчы, сураныч. Макул, мына мен сакалым асылып бүттүңөр, башка тиги сөздү тура эмес саткын деп атасыңар, арак бул деп атасыңар. Мен жаман көрүлө. Бирок ушуну окуп коюңуздарчы мына. Ушуга амал кылып койсоңуздар, ушу биздин келе жаткан келечекке ушул жакшы таалим тарбия берип койсок, Кудай буюрса биз ушул ислам чөйрөсүндө жашабасак дагы, биз ушуну бактылуулук жашоодо жашай албай калсак дагы, биздин Кудай буюрса балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз, акыры кыяматка чейин келе турган урпактарыбыз жакшы, чырайлуу, бири-бирин алдабаган, бири-бирин жаман көрбөгөн, бири-бирин сындабаган, ушак айтпаган, жакшы мындай сонун чырайлуу жашоодо өздөрү дагы чырайлуу жашап калышын бардыгыбыз ушу кам көрөлүчү ушу менен. Алтындарым, сиздерден суранам, бекем бололу ушу балдарыбызга жакшы таалим тарбия берем деп. Ушул мындайча айтканда дин номер 1 максат. Андан кийин эле ушу үй бүлөм, балдарым ушул максат болсун иншалла.